Не деп айтып жатат мына жерде? Угуп туруңуз не дейт? Алла субханаху ва таала бул жерде бизге эскертүү берип атат. Эй, пенделерим, шарият түшүрүп атам. Ошол шариятта силердин оңолуңар бар. Жана силерге жакшылык дүйнөдө, ахиретте бактылыгыңарга жолдомо бар. Жана силерге эскертүүлөр бар. Бузукулуктан, дүйнө ахиретке бактысыздыктан. Kur'an, Karim, şeriatımız, uğu alınız. Kur'an'da ne var diye aytışım. İçinde mi dedi? Düşünmedim degenler var, tuğu ağıldı. Kur'an-ı Kerim'in içinde sizdin, bizdin oğulluğumuz var. Neyiz var ekene? Bardık adamzattın, insanlardın, cinlerin oğullusu var. Hem ne var aytayım? Kur'an'da ne var ekene? Eki sizdin, bizdin, eki dünyadagi bактылуулугубуз бар. Bir. Ekinchisi, Xudoy saqtasin. Eskertүүлөрүбүз бар. Qur'onda Alloh taolo eskertүү bergende. Emneden eskertүү berip atat? Emneden Alloh taolo korkutip atat? Buzuquluktan. Buzuquluktan, kan tөгүүдөн, кылмыштуулуктан, күнөөлөрдөн, aramdıktan, baktısızlıktan Kur'an-ı Kerim'de eskertүүлөр var. Mına Kur'an'da ne var deseniz. Ушундай маанини өзүнө камтып алган акыйкаты менен, далилдери менен кереметти Kur'an менен дос болойлу. Ахиретке болгон ыйманыбыз бекемделет, Аллага болгон сүйүүбүз күчөйөт. Аллага болгон шүгүрүбүз күчөйөт. Адам баласы күнөөдөн арылып, күнөөдөн качканга, күнөөнү таштаганга, хотя бы азайтканга пикир туулат сөз. Kur'an окуган адам буга чейин эмне болгонуна ой жүргүзөт, эмне болооруна да ой жүргүзөт. Kur'an окубаган адам, туугандар угуп алыңыз, ал акыр алдын ой жүргүзбөй калат. Мына эле дүние көрүнүп эле, ушул экен. Ошон үчүн Кур'ан пайгамбарыбызга түшкөн, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына нерселердин бардыгын айтып койгон.